Бул тегерек столдун негизги максаты Кыргызстандагы балдын сапатын көтөрүү, эл аралык деңгээлде сатыкка чыгаруу жана кыргыз балынын келечегин, мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого багытталды. Ага Ысык көл, Нарын облусундагы балыкчылар жана Украинанын Петр Прокопович атындагы балыкчылык институтунун өкүлдөрү келди. Ошондой эле иш-чарага эл аралык уюмдардын адистери дагы катышып, Кыргызстандагы ишкерликтин аксаган тараптарын белгилешти. Кыргызстандын бал өндүрүү жана аны экспорттоо жаатында абдан көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок биз учурда бал өндүрүү боюнча дүйнөдө 0,1% да түзө албайбыз. Сапаттуу балды өндүрүүгө бизде табигый шарттар абдан ыңгайлуу. Бирок ар кандай себептерге байланыштуу биз муну ишке ашыра албай келебиз. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты жаңы технологиялардын жардамы менен сапаттуу балды ири көлөмдө өндүрүп, аны экспортко чыгаруу тууралуу балчыларга кеңири маалымат берүү. Тегерек столго аймактардан келген фермерлер балыкчылык жаатында 2 күн бою талкууларды жүргүзүп, бул багытта алдыңкы өлкөлөрдүн бири саналган Украинадан келген кесиптештери менен тажрыйба алмашышты. 8 жылдан бери балыкчылык менен алектенип жүргөн Нарын облусунун тургуну Рахат Токталиев жыйында алар үчүн өтө пайдалуу маалыматтар айтылганын билдирди. Эң негизгиси Украинадан коллегаларыбыз келди, научно-исследовательский институттан профессор экен, ошо бизге опыт алмашуу деп айтсам туура болобу? Опыт алмашуу болуп атат. Алардын тажрыйбасы менен биз менен бөлүшүп атышат. Бизге абдан пайдалуу мындай семинарлар. Чындыгында кыргыз балы дүйнөдө өзгөчө бааланат. Украиналык балыкчылар тармагындагы окумуштуу Александр Мищенконун баамында кыргыз балынын келечеги, мүмкүнчүлүгү өтө кенен, ал буга толук шарт бар экенин, болгону системалуу түрдө иш алып баруу менен кыргыз брендин калыптандыруу керек деп эсептейт. Мен үчүн сүйүнүчтүү, таңгалуу болду. Бул Кыргызстанда кыргыз бренди түзүлүп калганын билүү. Украинада балдын көп түрү өндүрүлөт. Бирок бул жерде бал жапайы табиятта өндүрүлгөндүктөн экологиялык жактан алда канча таза десе болот. Ошондуктан кыргыз балчылары жакшылап аракет кылып, бул брендти бекитип алса, ал эл аралык деңгээлде көп ийгиликтерди багындырат. Жыйында жергиликтүү балчылар менен сүйлөштүк. Анда аларда бал өндүрүү жаатында маалыматтын, билимдин аз экендигине күбө болдук. Балыкчылардын башын бириктирген иш-чара эл аралык уюмдар тарабынан Кыргызстандагы балыкчылыкты өнүктүрүү максатында уюштурулган. Аны Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана USAID каржылаган. Проект называется «Содействие торговли». Долбоор соодага көмөктөшүү деп аталат. Ал Борбордук Азияда 3 өлкөмдө Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанды камтыйт. Анда экономика министрлиги, инвестицияны коргоо агенттиги сыяктуу институттар менен иш алып барабыз. Анын алкагында бал, кургак жемиш өндүрүүдөгү атаандаштыкты күчөтүү боюнча иш жүргүзүлөт. Бүгүнкү иш-чарада Кыргызстандагы бал өндүрүүдөгү маселелер, аны чечүү жолдору боюнча талкуу жүрүүдө. Бишкектеги 2 күндүк иш-чара жыйынтыкталды. Эми ушундай эле самалык өлкөнүн түштүгүндө дагы уланмакчы. Анда Ош, Жалал абад облусунун балыкчылары украиналык кесиптештери менен тажрыйба алмашышат. Чолпон Бейшилен кызы, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.